COVID-19 дагы бул вирус, бул мындан кийин дагы COVID-19 ооругандан кийин дагы калкан бездин сезгенүүлөрү дагы байкалды биздин бейтаптардын арасында. Ал кандай белгилер болот? Тамак катуу ооруйт, мойну ооруйт, кулагы кайсы жак, бизде калкан без оң жана сол бөлүк моюнчасы болуп бөлүнөт да, кайсы жагы ошол вируска талкаланып калса, жабыркап калса, ошол жактагы мойну, тиш, кулагы оорушу мүмкүн да, температура болуп, тамагы жутканда, башын ары бери кыймылдатканда оорушу мүмкүн. Ошол мезгилде эндокринолог дарыгерге кайрылыш керек. Бул подострый тиреоидит деп коет. COVID-19 дагы ошол калкан бездин сезгенүүсүнө алып келиши мүмкүн. Калкан безинин көп түрлүү оорулары бар. Шишиктүү богок оорусу деп коет, токсический деп коет, өзүнүн гормондорун көп чыгарган богок оорусу бар, гипотиреоз деп коет, тескерисинче өзүнүн гормондорун аз чыгарган оорусу бар, эндемиялык богок оорусу деп коет. Ошол ар бир богок оорусу менен ооруган жарандар эчтеке түрүнө карабай вакцинациядан өтүш керек. Бирок жанагындай обострение болбогондо, гормондору ордунда болгон учурда вакцинацияны ала берет.